Анонимдүү алкоголиктердин күнүмдүк ойлонуулары. Жалган Курандын 21. Материалдык жана руханиялык аманчылык. Экономикалык коопсуздуктан коркуубуз бизди таштап кетет. Коркунучту азайтуу же жок кылуу жана экономикалык жагдайды жакшыртуу эки башка нерсе. Мен ага жаңы келгенде мен бул эки нерсени чаташтырчумун. Мен акча таба баштаганда гана коркуу сезими мени таштап кетет деп ойлочумун. Бирок бир күнү каржылык кыйынчылыктарымда чайналып жүргөнүмдө чоң китептин дагы бир саптары барактан ыргып чыкты. Биз үчүн материалдык жыргалчылык ар дайым руханий өнүгүүдөн кийин келген. Ал эч качан мурда болгон эмес. Бул убаданын кепилдиги экенин капысынан түшүндүм. Мен анын приоритеттери туура иретке келтиргенин, рухий прогресс башка көптөгөн коркууларды азаткандай, жакырчылыктан коркуу сезимин азайтарын көрдүм. Бүгүн мен Кудай мага берген таланттарды башкаларга пайда үчүн колдонууга аракет кылам. Мен муну башкалар баалай турганын түшүндүм. Мен мындан ары өзүм үчүн иштебей турганымды эстегенге аракет кылам. Мен Кудай жараткан байлыкты гана пайдаланам. Мен ага эч качан ээлик кылган эмесмин. Менин жашоомдун максаты мен ээ болуу үчүн эмес, жардам берүү үчүн гана иштегенде айкыныраак болот.